урматтуу музей сүйүүчүлөрү, сиздерге Манас эпосу боюнча баяндамабыздын 3-бөлүгүн тартуулайбыз. Көргөзмөдө Кыргыздын кийден жалган улуттук турак жайы Бози орун алган. Бози негизден 5 бөлүктөн турат: эр жагы, төр жагы, эпчи жагы, коломтосу жана босогосу. Эр жагына эркектерге тиешелүү ат жабдыктары, буюм тайымдары орун алган болсо, эпчи жагына аял затына тиешелүү идиш аяктары орун алган. Ал эми бул жердеги жаyan чачыктар менен жаныбарлардын терилери Бозиди кооздоп коюу үчүн коюлган. Аяк каптарды атлаттагы аяк каптар кийизден же таардан жасалгандагы, ичине идиш аяк салып коюу үчүн колдонушкан. Жогорудагы түндүктүн бийик көтөрүлүп туруусу бул кыргыз элинин амандыгынын, тирүүлүгүнүн белгиси. Көкөтөйүн ашында Кыргыздын ар кандай улуттук оюн сооктору унутат. Алар ат жабыш, жан батыш, улак тартыш, эр сайыш жана ошондой эле балбан күрөш. Балбан күрөшкө Кытай калмактар намысын мен коргойм деп 60 батман буда жеп данчыттанган, 60 азын бир союп канчыттанган 45 жаштагы Жолой балбан чыкса, Жолой балбанын сүрүнөн коркуп, кыргыздар тараптан көпкө чейин эч ким чыга алган эмес. Анда эмесе мен чыгам деп катылганын катыгын берген 85 жаштагы Кан Кошой чыгат. Кошой менен Жолой 3 күн 3 түн күрөшөт дагы. Кошой Жолойду көтөрүп чаап, анын күүсү менен баштан аттап кетет. Арт жакта боолугуп турган Кытай калмактар көтөрүп чапмай бар Кошой, башын аттап кетмей жок деген Кошой деп жөн жерден чуу чыгарып, чычалап тургандагысы. Ал эми Яраманын төмөн жагында ошол балбан күрөштө Кошой бабабыз кийген кандык айшымдын үлгүсү. Экспозиция Долбас. Долбас бул төөнүн же пилдин терсинен жасалгандагы Манас атабыз жок аттанарда 40 чоросун Долбастын үн аркылуу чогулткан. Бул жок аттанган жоокейлердин кайратына кайрат кошуп, Тайманбастка үндөп турган. Ал эми бул Диармада Жети хандын чатагы. Көкөтөйүн ашы чоң чатактын башы дегендей. Манас ашты өзү билип өзү башкаргандыгына нааразы болгон Кыргыздын Жети ханы Манаска элчилер аркылуу кат жөнөтөт. Катта кыйынсынбай жөн жүргөн Манас, тууганы менен тең жүргөн Манас деп жазылган. Манас алардын элчилери сый урмат менен кабыл алат дагы узаттарда катуу буйрук берип жөнөтөт. 40 күн күтөмүн, 40-күнү келсин дагы, ойма ойлорун, кошунма кошунун кошсун деп. Арты жамандык болорун сезген Жети хан 40-күнү келип Манаска кошулуу менен кошулат дагы. Манас өзүнө 600 000 түмөн кол курайт дагы. Атадан калган кегимди жана өчүмдү алам деп чоң казапка чет бежинге Кытай жеркесине акыркы согушуна аттанат. Жогорку фондо кыргыздардын кошуну Кытай чек арасына жакын келип калган кезде Манас баатыр бир башы минге тетеген эр сыргакты, ошондой эле Кытай жеринин коен жатар жерине чейин билген Албанбекти баатырларды чалдыңга жөнөтөт. Баатырлар Кытай чегине коюлган Кубаркардын көлүндө жаткан Куөрдөктүн, ошондой эле 6 күндүк кабарды алдын ала айтып баруучу кызыл калтар түлкүнүн изин кубалап бара жатканы чагындырылган. Албанбек кышты жай кылган, жайды кыш кылган чоң жайчылардын бири болгон. Жогор жакта энеселик кыргыздардын аркар мүйүз жаа жебелери орун алган. Мунун көрөмдүүлүгү ошол учурдагы ата-аналарыбыздын алп зорлугунан, чоңдугунан кабар берет. Төмөн жакта тоого чапса таш кескен, жогу чапса баш кескен нар кесер кылычтар жана ошондой эле согушта баатырлар коргонуу үчүн жасалган калканы орун алган. Манастабыздын 1000 жылдык мааракесине арнатылып жасалган зоот кийим, ичи калың кайыштан, сырты жестемирден жасалгандагы тулгасы менен бириктиргенде 49-50 килограммда түзөт. Садак жебеси менен калкан кылычы менен баатырлар белге байлап алып жүрүүчү курал жарактар болуп саналат. Диарма Албанбек менен Чубактын чыры. Албанбек менен сыргактын чалгынчылыкка кеткенин уккан Чубак Манаска келип, Кытайдан келген Албанбек менден да сага жакын болду деп чыр чыгарат. Алардын чуусун уккан Бакай бөлүнгөндү бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөгөлгө кеп кетет деп накыл сөзүн айтып, аларды ынтымакка чакырып тургандагысы. Ал эми бул көргөзмөдө музейдин эң эле баалуулу болгон темир зоот кийими орун алган. Кен кол өрөөнөн табылган 15-кылымга таандык, ошондой эле чоюн баш, айбалта жана шалкет менен түрлөрү орун алган. Чоюн баштын башына чоюн уйтулуп жасалгандагы салмагы 28 килограммга чейин жеткен.
Урматтуу музей сүйүүчүлөрү, ушуну менен сиздерге арналган Манас эпосу боюнча баяндамабыздын 3-бөлүгү соңуна келип жетти. 4-бөлүмдөн жолукканча саламатта калыңыздар.